Ира өз атасы 10 жылдан ашык зордуктап келгенин, биринчи жолу 7 жашында зордуктаганын айтып берди. Мага ар бир кылган нерсеме наказание кылат болчу да. Наказание дегени бул артыма зордойм дегени да. Жеке коопсуздугуна байланыштуу каарманыбызды Жазира деп атап, жүзүн жаап, үнүн өзгөртүүгө аргасыз болобуз. Сузактын тургуну 19 жашар Жазира өз атасы 10 жылдан ашык зордуктап келгенин, биринчи жолу 7 жашында зордуктаганын айтып берди. Кичинекей сиңдим төрөлгөн 2012 жылы. Анан апам роддомго кеткен экен, ошол кезде уктап атсам эле жерге түшүп, апаң роддомго кетти, кыз төрөлдү деп туруп эле анан апаң жокту, сен бир нерсе кылышың керек деп. Мени ошол кезде артыма зордуктады да, мындай айткандачы, күч колдонупчу. Анан ошондо аябай ыйлагам, тийбей эле коюңузчу, атам эмнеге десем, ыйлаба, азыр өлтүрүп коем, апаң айтсаң өлтүрөм. Апаң айтпаган, апаң роддомдон келгенде жакшынакай болуп жүрүп калгын деди. Анан мен ыйлап эле калып кеттим. Анан апам келгенде да билдирген жокмун да. Бул окуядан кийин Жазира 10 жашка толгондо атасы кайрадан зордуктаган. Ошондон улам алар үйдө жалгыз калганда атасы такай зордуктап келгенин айтат. Ал учурда кыздын апасы иштеп, атасы үйдө болчу. Качып кетейин деп аракет кылсам, жерге ыргытып ирет болчу, кармап элечи. Апаң жанында ыйлаганын көрсөм сени өлтүрөм, айтканыңды билсем апаңды өлтүрөм. Анан кичинекей сиңдим бар, ошону дагы зордоп коем дейт болчу да. Анан мен ошого тийбешин каалайт болчумун да. Анткени ушунчалык катуу ооруйт, что каалабайсың да башка адамгачы. Жазира мектепти аяктап, зордукчу атасынан алыс качып кетүүнү эңсеп, Бишкекке окууга тапшырып кетип калганына карабастан, атасы жайына койбой, телефон аркылуу зомбулук көрсөтүп келгенин айтат. Ошол күндөрдүн биринде Жазира апасы менен телефондон сүйлөшүп жатып, атасынын кылмышы тууралуу болгонун болгондой айтып берет. Коркот болчумун, ушунчалык коркот болчумун. Айтпайм эле деген ойдо болчумун. Бирок бул нерсени аргасыздан айтып ирдим да менчи. Анткени кечке эле үйгө чакыра берет, кечке эле зордой берет. Анан мен уже ушунчалык тажап калдым. Айтыш керек болду да, айтпасам мен дагы ушул жашоо менен жашап кете бермекмин. Мен ойлойт элем, мен кичинекей болгон үчүн мага көп ишенбесе керек депчи. Анткени мен атамды баары эле жакшы адам катары таанычу да. Атам айтат болчу да, мен сени жакшы көрөм, ошон үчүн ушинтем депчи. Мен ошого ишенет болчумун. Мени атам жакшы көрөт экен депчи. Дагы эле көз алдыма бүт нерсе келип турат. Даже түшүмө чейин кирет да, дагы элечи. Кылмыш иши козголгондон бери апаң кантип байкабай жүрдү деген суроону баары берип жатканын айтты. 10 жыл бою атам кылмышын кылдаттык менен жаап жашырып, өлүм менен коркутуп, эч кийими менен өйдө көзөмөлдөп келген, деди Жазира. Апам кадимки эле адамдар жашагандай эле үй бүлө болуп жашаган да, ал кишиден бир дагы күмөн санаган эмес. Эмнени ойлойт? Өгөй болбосо аны байлап отургудай. Апам арыктап кетти, апам тамак жебейт азырчы. Айткандар болду, сен өзүң бузулуп кеткенсиң. Апаң бузулуп кеткен, апаң экөөң подстава кылып атасың депчи. Үй үчүн, акча үчүн деп. Мага анын бардык нерсенин кереги жок болчу да. Мага лишь бы атам мага тиешпей койсо. Жазира анын апасы жана адвокаты Сузак райондук сотунан зордукчуну өмүр бою эркиндигинен ажыратууну талап кылышты. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында кыздын атасына Кылмыш кодексинин 154 жана 155 беренелери менен иш козголуп, ал камакка алынган. Тергөө маалында Жазира зордуктоонун 42 эпизодун так сүрөттөп, экспертизадан өтүп, ошол эле маалда зордукчунун туугандары аркылуу тосмо арыз жаз деп басымга кабылганын айтты. Мен каалайт элем, чтобы соттогулар адилеттүү чечим чыгарып беришинчи. Мен айтпайм, чтобы мен жакка чечип бергиле депчи. Бирок жок дегенде, самчегинде жакшы карап берсе болмок да. Мен билишим боюнча акча менен бүтүрөбүз дегендер көп экен да. Ал айтат болчу да, мен эч нерседен коркпойм, силерди жөн эле өлтүрүп кетем депчи. Апаңды өлтүрүп, сени өлтүрүп, сестраңды зордоп жүрөм депчи. Же болбосо апаңды жок кылып экөөңдү зордоп жүрөм депчи.
Атамдын туугандары мага чалды да, тосмо арыз жаз, мени башка бирөө зордоп койду деп туруп, буну чыгар, акча берип качырып ийели депчи. Жазиранын айтымында ал өспүрүм кезинде дары ичип, өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Азыр жаш кыз үчүн жашоонун мааниси жок болуп, мындан аркы турмушун элестете албайт. Мен жашоомду жөн эле талкалап койду да. Мен азыр жашоомду кантип улантам аны билбейм да. Ушул иштерге байланыштуу араң чыдап жүрөм Жалал Абадтачы. Анан Жалал Абадтан көчүп кетсем, экинчи келбейм деген ойдомун Жалал Абад жергесине. Берүүбүздү эфирге даярдап жатканда 25 майда бул иш менен Жалал Абад облусунун Созак райондук соту айыпталуучуну өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратты. Мындай өкүм чыкканын жабыркаган тараптын адвокаты Мунара Акылбекова билдирди. Тергөө мезгилинде 42 эпизод боюнча айып угузулган болчу баары менен күнөөлүү деп табылды. Ар бирине 15 жылдан берип, биротоло ошо кылмыштардын баардыгын бирдикке кошкондо өмүр бою жазасын берди.